Эфирде Күн маек программасы, студияда Каныкей Бозгонова, саламатсызбы. Кыргызстанда 19 октябрь жыл сайын социалдык коргоо жана профсоюз кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул датага байланыштуу бүгүн биз Кыргызстан профсоюздар федерациясынын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берели деп турабыз. Ал үчүн биздин студиябызга аталган уюмдун төрагасы Эмиль Кызаевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар, чоң рахмат чакырганга. Учурдан пайдаланып, алгач сизди, жалпы эле ушул тармакта эмгектенген кызматкерлерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Чоң рахмат. Алгач сөздү ушул профсоюздар федерациясынын тарыхынан баштасак кандай десиз? Азын-аулак токтоло кетпейсизби? Рахмат. Эми профсоюздун уюмдары жалпы дүйнө жүзүндө Англия, Франция, Италияда биринчи болгондо 18 кылымда эле. Анан кийин бизде Россия мен дайыма биз тыгыз иштеп жүрөдүк беле. Россияда ушу 91-жылдарда пайда болгондо бизде Кыргызстанда Мали сайшарында рудник Мали сайда ошондо пайда болгондо эмне үчүн десе элдер ушу производство жакта катуу иштеген жерде бирге чоң уюм болсо ошол жакта ушу көп маселе чыгат экен да, жумуш боюнча. Бул айлыгы, бул жана эс алгандыгы, бул жанагы жумуштун узун болгондугу бир күндө. Ошону бүт баары караганда элдер топтошуп ушундай союзду түзөт экен да, ошондон баштап профсоюз боло баштады. То есть профессиональный союз по профессиям болуп калды. Анан бүгүн ар бир тармакта мына курулушта профсоюз, тетиги билим жагында, жанагы горно-металлургический профсоюзда көбүнчө ушу профсоюздар жана иштеген катуу предприятияларда катуу иштеп, ошондой катуу түзүлгөн да. Азыр эми ар бир тармакта профсоюз бар, иштеп атат. Ушул тармакта негизи эле акыркы жылдары өзүңүзгө деле маалым, көп араздашуулар, даттануулар болуп келген. Бүгүнкү күндө федерациянын ишмердүүлүгү кандай, абалы кандай? Бүгүн мына Федерация профсоюзу мына 6 апрелде 25 съезд өттү. Съездде ушу болгон жанагы 5 жылдыктын жыйынтыгын карап чыгып, анан өзүнчө дагы алдыбызда келеткан жылдарда кандай максат коюлуп, өзүнчө план түзүп, то есть основные направления деятельности деп туруп бекитилди. Ошонун негизинде иштеп атабыз. Эми мындайча айткандай, профсоюздун деңгээлин көтөрүш керек. Бул профсоюзду реформировать этиш керек. Мурдагыдай иштесек биз эл түшүнбөйт. Биздин профсоюздун мүчөлөрү түшүнбөйт. Алар биздин ушундай решительный бир жаңы форма иштегенибизди күтүп атат. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз да. Кандай реформага муктаж экен? Эми жалпы айтканда мына биз мурда мындай жок эле, ушу апрелде майда биз Министерство труда и социального развития менен келишим түздүк. Бул иштеген профсоюздун мүчөсү бүт баары жумушуна байланыштуу да. Ошон үчүн ары менен тыгыз иштеп туруп, ар бир адамдын, ошо иштеген адамдын жанагы социалдык жагын коргоого, жумуш жагын коргоого аракет кылабыз. Андан башка биз биринчи көп жылдан бери ушу трехстороннее соглашение дейт да, бул кабинет министров, ассоциация работодателей, жумуш берген жанагы бизнес жактын тармагы, анан федерация просто ошондой келишимди кол койдук. Бул да тарыхта боло турган иш. Бул эмне болгон келишим? Бул келишим жалпы ушу эл биздин келишимдер бүт баары кишинин тегерегинде да. Киши иштеп атса ага шарт түзүш керек, айлыгын бериш керек, эс алдырыш керек, ден соолук караш керек. Ар кандай маселе чыкса анын бүт баарын коргош керек, окутуш керек. Ошонун бүт баарын тегерегинде, анан жанагы биз мыйзам чегинде бүт баарын тең ушуну иштеш керекпиз да. Ошон үчүн ушу келишим экөө тең бизге өтө жардам берип атат да. Биз ошонун негизинде өзүнчө биз жакында президиумда карап план түзүп, ошол эки пландыбызды кабинетке жиберип атабыз. Алар да карап чыгып, алар макул болсо ошондо бирге кол коюп, ошонун үстүндө иштей турган болуп калдык. Аны өзгөчө дагы бир план, стратегический план дегенди түздүк. Аны биз бекиттик советте. Мунун үстүндө азыр иштеп атабыз.
Демек, мыйзамдык укуктук база дагы жаңыланууга муктажбы бүгүнкү күндө? Эми азыр өзүңөр билесиңер, тиги президенттин указы менен инвентаризация нормативный права актов болуп атат жалпы республика боюнча. Ошондо көп закондор биз элге кишиге тиешеси бар да, ошон үчүн профсоюзга да тиешеси бар. Бул жанагы трудовой кодекстен бар, это жанагы социальный партнерство боюнча коллективный договор деген бар, охрана труда деген бүт баары бизге тиешеси бар. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Өзүнчө комиссия түзүлүп, бул кабин аркылуу алар көзөмөлдөп карап атат, ушу маселени бүт баарын бышыктап, талкуулап туруп, андан кийин ушу парламентке киргизип, ошоктон талкуулап, ошону кабыл алса, мен ойлоп атам, бул жакшы закондор, мыйзам болот, ушунун ичинде иштеп элдерди коргойбуз. Эмне өзгөрүүлөр бар ошол жерде? Мисалы, мисалы трудовой кодексте мындай да, ковидтен кийин жанагы адамдар биздин жумушка келбей үйдөн иштесе болот. Ошого карата ошо законго ошондой положение киргизип атат. Үйдө отурса кандай иштейт? Андан үйдө отурса өзүнчө тиги ага мисалы мамлекеттик кызмат керек, компьютер керек, жанагы связь керек, онлайн связь керек. Анан аякта жумушка кандай келет? Ал өзү үйдө болгондон кийин ал жумуш чектелбейт да. 8-те кел, 5-те кетесиң деп. Ал иштей берет, ага мындай өзгөчө бир тапшырма берсе, ошол тапшырмаларды бир күндө жазып бүтүрүш керек. Бүт баары башкача болуп калат да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн үйүндө иштеп калгандан кийин айлыгын дагы башка карап чыгыш керек. 100% алабы же үйдө отургандан кийин автобус менен барбайт, жумушка барбайт, обедке барбайт. Ошондо айлыгы 100% болобу же канча болобу? Ушун мындай көп маселелер бар да. Бирок бул закон жалпы дүйнөдө каралып атат, кээ бир жерде кабыл алды. Биз да ошондон артып калбай, ушундай законду кабыл алыш керекпиз да. Ушуну биздин парламентибиз ушу маселени карап атат да. Жакында ушу парламентте ушу трудовой кодекс боюнча министр труда Кудайберген Базарбаевич барып, бирге барып ошол маселени талкуулап кабыл алды. Мен ойлоп атам, аягында муну акыркы чтениеде муну кабыл алса, мен ойлоп атам, бул жакшы мыйзам болот деп. Негизи эл аралык тажрыйбада кандай ушул тармак кандай өнүгүп келе жатат? Анан салыштырмалуу бизде абалыбыз кандай болот, деңгээл? Эми деңгээлди мындай карасак, бизге караганда мындай экономический мындай тың өлкөлөр бар. Аларга мындай иштерди, алар мындайды бизден кээ бири алдыдан кеткен бар. Аларга мындай маселени чечкенге жеңил. Бирок бизде азыр мына мамлекет тармагыбызды ар бир иштеген биздин кызматчы сөзсүз компьютер менен иштеп отурат. Алар уже мындай бул өткөнгө даяр болуп. Биздин ковид ооруганда эле ошондо эле пайда болуп калды. Көп кишилер уже ошого перестраиваться этип атат. Аслында эле кээ бир биздин заседаниялар ошо онлайн өтүп атпайбы? Бирок бул жалпы массага киргенде ар бир ушу уюмга жана каражат, компьютерный оснащение, оргтехника, ошонун бүт баарын тең мен ойлоп атам чечиш керек. Эми бизде министерство цифровизация бар, алар көмөктөйт болуш керек. Буга да каражат керек. Бирок буга баары бүгүнбү, эртеңби ошого келиш керекпиз. Сиздердин ишмердүүлүгүңүздөрдөгү негизги багыттардын бири бул чет өлкөлүк профсоюз уюмдар менен мындай байланышта, кызматташтыкта иштөө. Негизи эле эл аралык байланыш боюнча кандай мындай ишмердүүлүгүңүздөрдө жаңылыктарбы же соңку маал? Рахмат суроого. Тиги жалпы эми ар бир профсоюз, биз профсоюз деген мындай чоң уюм экен да, жалпы дүйнөдө бири-бири менен байланышы бар да. Международный организация труда деген бар. Ал бүт ушу жер дүйнөдөгү профсоюз менен иштейт да. Биз алар менен тыкан иштеп атабыз да. Алар менен мына жакында Искөлдө Молдавия, Казакстан, Өзбекстан, башка өлкөлөр келип чоң семинар өткөрдүк да. Анан мен айтып коем, ошондуки международный организация трудан башка дагы биз всеобщая конфедерация профсоюз деген бар. Ошондо жакында бир ай болду, мурда съезд болду, 9-чу съезд, алар дагы 5 жылдыгын жыйынтыгын өткөрүштү. Ошол менен барып съездге катышып, анан трибунада сүйлөп бердим. Сүйлөгөндө мен бир маселени чоң койдум, ошо миграция боюнча. Эмне үчүн десе, миграция ар бир өлкөдө бар да, бизде дагы бир
депутаттар айтып атат 1 миллион 200 биздин ошондой иштеп атат. А бизде болсо МИДтин цифрасы башка. Бирок биздин адамдарыбыз Россия, Германия, Казакстан иштебеген жери гана жок. Эми буларга биз түздөн-түз жардам бере албасак дагы биз консультативно методическая помощь, анан морально поддержка кылыш керекпиз да. Биз ошо жалпы мен айттым, жалпы профсоюздар ошо Россия өлкөсү биргелеп туруп ошо маселени караш керекпиз. Бизден башка сөзсүз Министерство иностранных дел бар, правительство, посольство бар, бирок бизде өзүбүздүн жагынан колдон келген ишти алып барыш керек. Биз деп ойлоп атам да. Ошон үчүн биз всеобщая конфедерация профсоюзга баягы көп эле өлкөлөр келет, ошонун арасында биз барбыз. Мен ошо исполкомдун мүчөсү болуп калдым. То есть исполком мындай орган, чечимди кабыл алган органда. Андан башка жакында Өзбекстанга барып келдим. Биз болсо Среднеазиатский кеңешпе түздүк да совет. Аяка мына Монголия, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Кыргызстан биз кирдик. Жаңыдан биз кирдик да, ага да мен советтин мүчөсү болуп калдым. Биз алар менен меморандум түздүк. Меморандум дегенде мындай да келишим, ошо негизинде биз эки жакты тыкыз бири иштеп туруп, ар кандай маселе болсо чечип, аны билүүбүзгө барып, жана окуу боюнча обмен опыт болуп, жанагы ар кандай иштери болсо ошолорго катышып, ойлоп атам, бири-бирибизге ошентип катышсак бизге жардам беребиз. Биз ушу профсоюздун жагынан байлыкты күтсөк деп болобуз да. Эми үчүндө аларда мындай институт труда и социальных отношений ачылды, бизде андай жок. Мен ойлоп атам, алар менен сүйлөшүп ушул жактан да биздин балдарды окутсакпы деп. Ошо быйыл ачышты. Бул мындай да негизи ар бир коллективде эмгектеген адамдарыбыз бар да, ошонун арасында эмгектин саясий өткөрүш керек да. Ар бир нюансын бүт баарын карап чыгыш керек да. Ошо жактан специалисттер ошондо чыгат да. Бизде юрист бар, кадровик бар, экономист бар, бирок специалист по охране труда, ошо институт бүткөн адамдар өзгөчө мындай билимдүү болуп, ошо ар бир иштеген кишинин маселесин өзгөчө карайт деп ойлоп атам. Мындай бизге да керек деп ойлоп атам. Бул профсоюз кызматкерлерин окутуу боюнча сөз болуп атабы? Бул профсоюз окутуп атат, ошондой институт при Федерация профсоюзда Өзбекстан ачып атат да. Жогоруда сиз айтпадыңызбы, мигранттардын маселеси боюнчачы сиздер мындай түздөн-түз болбосо да жардам берели депчи, кандай багытта, мисалы, кандай түрдө жардам бере аласыздар мигранттар үчүн? Анткени бул азыр өтө олуттуу маселе да. Көбүнчө мындай да, алар башка чет өлкөдө иштеп атса, аларды мындай да мыйзам чегинде аларга консультация бериш керек. Бул Россиянын өзүнчө мыйзамдары бар, алар кандай жүрүш керек, кандай маселелерди жана кандай жашаш керек, кандай прописка ошону бүт баарын аларга айтып, мындай эмне үчүн алардын арасында биздин мигранттын арасында өзүнчө мындай общество бар да, төрага болуп мындай көзөмөлдөгөн адамдар ошо менен иштеп, алар менен керектүү мезгилде алар менен жолугуп, мындай макулдашып, ушундай иш алып барыш керек болуп атат да. Анан оор маселе болсо эми мореке биздин госоргандарга кайрылса болот, ошону чечип бергиле, жардам бергиле деп туруп. Ошон үчүн профсоюздар элге жакын болгон үчүн уюм, бул коомдук иш да, ошолорго жакын болуш керек. Анан алардын маселелери болсо ошону карап туруп чечкенге аракет кылыш керек. Сиз ушул уюмга жетекчи болуп аз гана убакыт болду келгениңизге. Анан негизи ушул сиздердин негизги милдеттериңиздердин бири эмгекчилердин укугун коргоо болуп саналат. Бул канчалык деңгээлде ушул функция аткарылып атат бүгүнкү күндө? Сиздин жетекчи болуп келгенге чейинки дагы көз карашыңыз кызык. Эми бул мындай да, муну айтайм, бизде башталгыч уюм бар. Ар бир бизде канча коллектив бар, ошондо профсоюз бар да, ошон үчүн профсоюз бүт баары болгон, ошо уюмда маселени бүт баарын карап жүргөн ошолор. Анан ошо маселени ошол жерде чечилбеген маселе болуп калат. Бир кишини жумуштан мыйзамсыз жумуштан алып койсо, же айлыгын өзү согондо бербесе, же башка маселелер болуп калса, травма болсо, биз ошо ал мындай тепкич менен жүрүп атып, областной совет бар, областной советтен башка дагы отраслевой комитет бар.
Центральный комитет профсоюза государственных учреждений, же образование боюнча билим жагы, же жанагы дарылоо жагынан болсо, алар ошо аларга карылса, ошо маселени карайт да. Ну, жок дегенде мен айтым, акырында бизде федерацияда бөлүмдөр бар, жана отдел правозащиты деген бар, социальный экономический отдел деген бар, жанагы охрана турда өзүнчө отдел бар, бөлүм бар. Эми алар өзүнчө квалифицированный мындай жардам бергенге аракет кылат да, керек болсо сотко чейин ошентип барганга аракет кылып, барып турат. Анан ойлоп атам, ошо мында да ступенька менен да үйдүн федерациядан ошо башталгыч уюмга чейин биздин связь бар да, ошондой. Аяк төрөгө барып профсоюздун маселени коет бизге чейин. Өзүлөрү чече албаса. Эмне маселелерди көрө алдыңыз эми бул тармакта? Чече турган. Маселеби эми бүгүнкү бизде маселе көп. Жалпы айтсак, бизде ошо көп жылдан бери 70-жылда салынган биздин санаторийлер эскирип калды да. Аны бизде жерибиз бар экен, санаториябыз бар экен. Биз ар бир өлкөдө мындай жок, мындай байлык жок. Бизде мындай айтам, ушундай мүлкүбүз бар дегендей да, бирок ушуну бир эффектүү колдоно албай атабыз да. Бизде материально-технический база карып калыптыр. Медицинский оборудование көбүнчө карып калды. Эми алар мындай жакшы эл аралык деңгээлинде мындай элдерди эс алдырып дарыла ала албай атат да. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз да, бүгүн биякта реформа кылып туруп, жалпы ушу санаторийге инвесторду алып келип, эми ичинде бул пансионат турса, же бизге тыйын алып келбесе, же эл барып эс албаса, биз аны жакшы инвестор алып келип бүт баарын сындырып куруш керек кайтадан. Жакшы учебный корпус, жакшы жататын корпус, жана башка вспомогательный эмелерди салып туруп, взаимовыгодных элдерди салдырып, дарылап, анан биз да акча алып, анан тиги болсо дагы бир 10-15 жылга ошондой иштесек болот деп ойлоп атабыз да. А башка жол жок. Бизде андай акча жок, мындай эме аны курганга кайтадан. Ошондой маселелер бар да. Анан биз ушу ар бир санаторийдин деңгээлин көтөрүш үчүн биз аттестация өткөрүш керекпиз да. Ар бир 3 жылда санаторийдин директорлорун ушу аттестация жанагы ушу ишке ылайыгын көрүп, ушу 3 жылда эмне кылды, эмне кылган, канча кемчилик бар, иштей албайбы же иштей албайбы, ушу элдерге ушундай деңгээлде, бийик деңгээлде мындай эс алдырып дарылаганга аракети барбы же жокпу деп, ага ошого жарабаса биз аны четтетиш керекпиз да. Кадр маселени. Анан народу өзүнүн эмелерди, жанагы медицинский работник, жана ошо менеджменттер аларды өзүлөрү карап ошондой мамиле кылыш керек деп ойлоп атам да. Биз ответственность көтөрүш керекпиз. Ответственность көтөрүш керекпиз. Бул мүмкүн боло турган нерсеби? Мүмкүн, бул биздин колубузда. Анан бүгүн управление Кыргыз өткөрүп деген бар. Биз да кече президентте сүйлөштүк. Аны бүгүн структурасын башкача караш керек. Мурдагы ошо управление деме бар. Бир киши жана медицина жагын карайт, бирөө болсо тамак ашын карайт. Бизге андай күн кереги жок. Биз инвестиция кылып башкача адистер керек, с инженерной мыслью. Ушуларды алып келип туруп жанагы аны кыскартып, адаптировать, бүгүнкү астында турган задачалар адаптировать, ошондой управление түзүш керек болуп атат да. Ошону кече биз президентке карадык, ошону жазап туруп, биз муну өркүндөтпөсөк болбой калды. Биз элди түшүнбөйт. Ошону биз ошого барабыз. Ушу 1-2 жылдын ичинде мен ойлоп атам, Кудай буйруса, ушу санаторийлерди бир жакшы инвестор алып келип оңдоонго аракет кылабыз. Буга чейин ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонгонго эмне тоскоол болгон, эмне жагдайлар бар эле? Эми ал убактарда эми ар кандай жетекчилер болгон, ар кандай көз караш болгон, алар эми көнүп калган турмуш жашап жүрө берген да. А бүгүн болсо мындай анализ эстесек, жанагы кечекидей жашасак болбойт. Биздин азыр активдер съездден келгенден кийин эле батилей реформа болуп кетсин дейт да. Келдик, кнопка нажимайт дегендей болуп эле, анан бүт баары өзгөрүп калган. Андай болбойт, анда убакыт керек бир аз. Анан жаңы бизде санаторийден башка дагы аяк бул чоң тармак элдер эс алат, ошон үчүн алар биринчи ушуну ойлойт экен да. Күнү эле бүт баары эле көлгө суранып жанагы путевка издеп калат.
Бирок андан башка дагы профсоюздун түстөн түз иши бар да, мазмуну бар да. Ошону биз караш керекпиз. Биз бүт баарыбыздын жумуш штаб коюп эле санаторий менен алышсак бул туура эмес. Мен айтып атам Кыргыз Совет Корттун жетекчилерине. Биз санаторий менен бүт баары алышсак, биз анда федерациянын өзүбүздүн ишибизди түстөн түз унутуп калабыз. Силер өзүңөрдүн ишиңерди так алып баргыла, бизди федерациянын экинчи Кыргыз Совет Корт кылбагыла деп айтып атам мен. Ар бир өзүнүн ишин так аткарыш керек. Сиз жогоруда эфирге чейин айтып калдыңыз да, ушул профсоюз федерациясынын буга чейинки 5 жыл мурдагы иши, анан 5 жыл кийинки бир пландары жөнүндө бир отчет дегизби же мына биз мондай бир презентация кылып атабыз. Муну эртең биз коллективди куттуктаганда ушуну көрсөтөйүн деп атабыз да. Муну 5 жылда эмне кылдык, эмне болду, ошону бүт баарын бияка киргиздик. Бирок андан башка дагы алдыбызда кандай маселе турат, ошону да көрсөтөйүн деп атабыз да. Бул жалпы бүт биринчи мыйзамдарды бир жаңы кабыл алып алсак, бизге чоң жардам берет да. Материальный базаны эметсек, анан башка жанагы биз ушу биздин профсоюздун обком профсоюздун комитеттерге жардам берип, алардын дагы мындай активдүү иштесе, биз ушу элдин иштеп аткандын колго алып мындай бизге ишенимге жетсек, ошондо бир чоң иш болот. А так мындай иш өзүңүз билесиз да, мындай бул чоң спектр маселе болуп атат да, бүт баарын тең изилдеп караш керек болуп атат да, ошонун үстүндө биз иштеп атабыз. Бирок международный эл аралык иштерди айттым, бул семинар, учеба, обмен опытын бүт баары болуш керек да. Аны ошону биз жөн эле угуп коюп, аны биздин өзүбүзгө турмушка ашырыш керек болуп атат да. Ошонун үстүндө иштеп атабыз да. Анан өзүбүздүн проблемалар ар кандай бар, аны дагы бир караш керек болуп атат. Бул жанагы отраслевой признак, ар бир өзүнүн отасын бир мындай көтөрүп кетсе, анан бизде на республиканском уровне деп коюн, бизде ушундай комитеттерибиз бар, кичине профсоюздун мүчөсү асайып калган. Анан асайып калганда эмне, взнос келсе, взноско эмне кылыш керек? Жардам бериш керек, информационный бюллетень чыгарыш керек, жанагы семинар өткөрүш керек, элдерге жардам бериш керек. Маселе көп. Ошого алардын алы жетпей калат, баратат деп ойлоп атам. Булар кичине чогулуп дагы бир кеңешип, ушу жакын болгон профсоюзду мындай бириктирип, бир күчтүү профсоюз кылсак деп ойлоп атам. Ошондо бир эффективдүү иштейт эле деп ойлоп атам. Демек, жакынкы 2-3 жылда бул тармакта бир өзгөрүү, жаңы нерселер болот деп күтсөк болобу? Да, мен ойлоп атам, мына биз мартта 2025 жылы 100кө чыгабыз да, 100кө чыгабыз. Эмне үчүн десе, 31 мартта 1925 жылы биринчи учредительный съезд өткөндө, Кара Кыргызской области, автономный республика деп коюн. Ошондон баштап биз мына 2 жыл калды. 100 жылга барганда биз ушу бүт маселени чечкенге аракет кылабыз да. Ошондо биз майрамга эми жыйынтык менен келиш керекпиз. Ошо жанагы болгон чоң маселелерди бүт баарын чечип коюп, ошо чечип коюп туруп, бүт баары чечилбесе, биз туура жолго жакындап баратсак мындай. Аны ошондо биз жакшылап туруп 100 жылдыгын өткөрсөк, аны мындай тарыхта бизде көп нерсе болгондо, көп жанагы адамдар иштеп келген, мына ошонун арасында Төрөгүл Балтагулов деген киши, ал бир кезде мындай обком партия болуп иштеген, партийный работник болгон. Ал бизде профсоюз келгенде өзү ушу биринчи лицо бизге татыктуу болгон адам окшойт, Разаковдун окуучусу экен да. Көп нерсени жазган экен. Анан Эмиль Абакиров деген киши болчу. Көп ошол кезинде орки биздин санаторийлер, пансионаттар бүт баары өнүгүп өсүп кеткен экен да. Ошолордун тарыхын өзүнчө бир исторический бир музей, тарыхтын музейин уголок кылыш керек да, уголок. Аны ошо бүт баарын тең ошол жака болгон оокаттарын коюп, жанагы жакшы китеп жазып, китепке ошо болгон 100 жылдыгыбыз бүт баарын тең киргизип туруп, элдерге көрсөтүп, жакшылап өткөрөйүн деп атабыз да. Мен ойлоп атам, биздин жетекчилерди чакырып, муну бир чоң майрам кылыш керек да. Республикада мындай таккала турган бир чоң майрам өткөргөнгө аракет кылабыз да. Ошого биз ушундай жыйынтык менен келиш керекпиз да, уят болгондой кылып, ошону жетишкендик менен. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Учурдан пайдаланып майрамга карата куттуктоого уруксат беребизге.
Эми бүгүн бүт биздин профсоюздун адамдарын ушу чоң майрасы менен куттуктайм. Биринчи ветерандарды, биздин аталарыбыз, энелерибиз, агаларыбыз көп салым кошкон, алар бүт баары профсоюз мүчөлөрү болгон. Андан башка бүгүнкү иштеп аткан биздин профсоюзда иштеп аткан түстөн түз жумуш кылып катар иштеп аткан коллегаларды куттуктайм. Анан алар жетектеген жалпы ушу республика профсоюзду бүт баарын куттуктап, кааларым ден соолук, багыт алай. Анан ушу биринчиден иштерин тагат барып, ушу реформага жардам берип жылсак деп атам. Ошо мен аларды чакырат элем да. Анан жалпы Кыргызстан элин куттуктайм. Эмне үчүн алардын профсоюзу бар. Эмне болсо дагы бизге келсе болот, биз угабыз, бирге болобуз дегендей да, кыйынчылыктарды бөлүшөбүз бирге. Ошон үчүн бизде профсоюз бар, мен ойлоп атам, бул да жакшы чоң нерсе. Иштейбиз эл үчүн. Рахмат сизге, убактыңызды бөлүп, кызыктуу маек куруп бергендигиңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздө биз Кыргызстан профсоюздар федерациясынын ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорго аталган уюмдун төрагасы Эмил Кызаев жооп берди. Ушуну берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Саламатта туруңуз.